Assalamu alaikum. Qadırman qalayıq jurt, salamatсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз Жалалабадтабыз. Жалалабад облусуна караштуу Сузак районундагы Винсовхоз айылынан сатыла турган үй фундаменттери менен көрсөтөбүз. Азыр Жалалабад шаарынан чыгып, Винсовхозго кирип келдик. Винсовхоз айылынын центри тетиги жерде. Андан бери айылдан чыгасыздар, чыкканда бул жакта жаңы конуш, тетиги жакта мечит бар. Андан дагы өтөсүздөр, оң жака жаңы конушка бурулуп кирген көчөлөр бар. Алардын катарында эң акыркы мына ушул көчөгө бурулуп киресиздер. Мына суунун вышкасы бар. Ушуну болжолго алып туруп, түз ичкери кире бересиздер, жакын эле, көчөнүн ортосунда. Мынакей, туугандар, мен сатыла турган үйгө дагы жетип келип калдым. Азыркы чоң көчөдө мына ушул көчөгө кирип эле 300 метр бери басып келдик. Көчөнүн ортосуна чейин келесиздер. Сол тараптагы, күн чыгыш тараптагы үйлөрдү, жерлерди карап келсеңиздер, алардын катарында мына ушул үйдү көрөсүздөр туугандар. Бул негизи 3 бөлмөлүү чоң времянка экен. Бул жагында гаражы, нарагында очоккана, баня, суу кампа, чоң үйдүн фундаменттери менен баары сатууга коюлуп атат. Бул үй, бул жердеги фундамент көчөнүн ортосунда жайгашыптыр. Көрүп турасыздарбы? Бул негизи жаңы конуш, жаңы көчө, жаңы үйлөр. Тетиги жерге барып, көчөнүн аягы токтойт. Ал жерден нар жагы эгин тала поле экен. Ушул үй айланасы бүт тосулуп тур. Чоң дарбазасы жанында калиткасы менен коюлуп тур. Бул жагы болсо гараж, гаражга дагы чоң дарбаза коюлуп тур, көрүп турасыздар. Айланасын бүт тоскон, нарагы пескоблок, бул жагы болсо бышык кирпич менен көтөрүлүп тосулуп тур. Бул үйдүн бул кыймылсыз мүлктүн ээси өзү биз курактуу бала Россияда экен. Барсаңыз, атам ошол жерде күтүп алат, баарын көрсөтүп берет деди. Атасы ушул жерде күтүп алды, баарын айтып бергенге даяр. Анда сөз башынан болсун, а? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Амансызбы, иштериңиз жакшыбы? Шүгүр, Аллага шүгүр. Бала чака, небере чеберенин кашында аман жүрөсүз баары? Рахмат, жүрөбүз. Тынч болуңуз, тынч болуңуз. Рахмат. Так, анда баштай берели, а? Балаңыз не, сатам дейби муну? Балам сатам дейт. Неге сатат экен? Москвадан үй алам дейт, ошого кичине жетпей атыптыр. Ушуну кошумча кылабы экен? Кошумча кылат экен, Москвалык болом деп аттыр да, Москвадан үй алып, эми ошол жакта жашап жүрсө, иштеп жүрсө, квартплатка акча төлөй бербей, өзүбүз эле бир кыймылсыз мүлк кылып коелу, квартира кылып коелу деп атыптыр да. Ооба, ошол жылдан ошол жакта. Насип кылсын, кандай болсо дагы, Рахмат. Жериңиз канча сотик? 8 ашыгыраак. 8 ашыгыраак. Аркасы мына гранчада турабы? Ооба, ошо гранчада турат. Бул жагы гараж, гараждын дагы дарбазасы коюлган, бунда чоң дарбаза, жанында калиткасы менен экен, туугандар. Анан көчөсү кенен эле көчө экен. Көрүп турасыздар да. Анда баштай берели, а, келиңиз. Бул жерге негизи электр линиясы тартылыптыр. Бирок таза суу барбы? Бар. Тартылган да? Ичинде агудат. Крантта суу келген, крантка. Жакшы экен. Кана кире берели, жүрүңүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Негизи жакшы конуш экен, жашай турган жер экен да. Жер аябай чоң го, канча сотик чыгат бул? 9 болбосо керек. Өз документальный канча? Документальный 8. 8 сотуктан берилген да? Ооба, 8 берилген. 8 сотуктан дагы чоңураак, кеңирээктей көрүнөт, аябай кенен экен. 10 сотукпу эмне беле? Аябай кенен экен. Айланасын бүт тосупсуздар, Ооба, тазылган бардыгы. Мына жерде чоң үйдүн фундаменти бар экен. Бул 1 этажгабы, 2 этажга? 2 этажга. 2 этажга. Түгү эмеси менен. Неси? Подушкасы же, подвалыбы? Подушкасы менен, Подушкасы менен. Подушкасы менен. Азыр ал фундаментти да көрсөтөбүз. Мына ал оң жактагы курулушту бир чекеден көрсөтө берели. Бул 3 бөлмөлүү времянка, бул жагында гаражы менен экен. Сырттан киргенде эле оң жактагы мына эле эшикти ачып киргенде мунун ичи гараж, Гараж. Гараж. Ал эми бул курулуш негизи узун курулган экен. Бер жагы мына өстүрүлүптүр, туугандар, 1-1,5 метрге жакын. Бул жерге болсо тепкич жасалыптыр. Нар жагында да кошумчасы бар экен. Чатыры болсо 2 кат жабылып, конверт, туугандар, көрүп турасыздар, оцинковка тыныке менен жабылган экен. Фронтон астындагы өстүрмөлөрүн кошумча кагып бүтүрүп алсаңыздар болот экен. Сырты шыбалып бир катар акталыптыр, Түшүнүктүү. Анда бийигирээк чыгалы дагы времянканын бөлмөлөрүн көрсөтүп коелу. Жашаганга даярбы? Даяр. Азыр эч ким жашабай эле турабы? Жок, эч ким жашаган жок. Бул болсо тепкичи, туугандар. Мына карап коюңуздар, тепкичинин мына жагына дагы бүт арматураларын чыгарып коюптур. Анткени темир периланы ушул жагына тосмону сваркалап жасап коет. Бул дагы ошол өстүрмөнүн аралыгы канча болсо, асты дагы
тепкичтин үстү дагы ошончо аянт экен. Оң жактагы биринчи эшикти кирип, эшикти ачып кирип, бөлмөлөрдү көрсөтө берели. Времянканын биринчи чоң бөлмөсү бул, Ооба. Залы да. Залы. Зал. Турасы 3 метр экен. Мында 2 терезеси бар. Ал эми бөлмөнүн узундугу болсо 6 метр чыгат экен. 6,5 метр десек болот. Көрүп турасыздар, жашаганга даяр экен. Бир катар эми косметический эле краскалап туруп, кирип жашай берсеңиздер болот экен туугандар. Полуна жыгач кагылыптыр, Жыгачтан. Бир катар краскалап коюш керек экен, жаңылап. Болду экен да. Потологу дыбып экен. Ак түстө сырдалыптыр. Терезелери мына рамалары көрүп турасыздар, жыгачтан жасалыптыр. Бул времянканын биринчи бөлмөсү болду. Эми экинчи бөлмөнү көрсөтөлү. Ал ортоңку эшиктен киргенде ортодо жайгашыптыр туугандар. Времянканын экинчи бөлмөсү бул. Бул деле чоң экен, Ооба. Бул спальный труба. Мунун дагы турасы 3 метр, ал эми узундугу болсо 5 метр. 3кө 5 канча чыгат? 15 чарчы метр. Bir tereзе, bir eşiktүү, чакан спальный бөлмө. Уктоочу бөлмө. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Наркы бөлмөдө печкасы бар экен, анын жылуулугу духовкасынан бери чыгат экен да. Ооба, чыгат. Потологу ДВП, полу жыгач сырдалыптыр. Дагы бир катар сырдап, абойлорун кааласаңыздар жаңылап кирип жашай бересиздер. Ана мүмкүнчүлүк болсо, секим бул жакта курулушту кыймылдата бересиздер туугандар. Мына 2 этажга чоң план бар экен бул жерде. Үчүнчү бөлмөсүн көрсөтөлү эми времянканын. Бул отурган үй экен, Ооба. Ортодо мына печка бар экен. Бетин оңдоп түзөп, темирин жаңылап аласыздар. Айланасы бүт кафелдениптир. Анын жылуулугу бул бөлмөдө, наркы бөлмөгө да өтөт экен. Бул бөлмөнү бир катар жаңылап, краскалап алсаңыздар болду экен. Бул отурган үй времянканын эң кичинекей бөлмөсү. Үчүнчү бөлмөсү болду. Турасы 3 метр, узундугу 4,5 метр чыгат. 3кө 4,5. Көрүп турасыздар, полу жыгач. Demek 3 bölmölü времянка. Буга уланып, биякта эмне бар? Очоккана. Муну эмне тосуп койгонсуз? Bu içinde материалдар бар ошого. Курулуш материалдары бар? Курулуш материалдары. Кирпич бар экен, кыйлары? Бар, 16-17 миң кирпич бар да. 16-17 миң кирпич бар экен туугандар. Мунун ичи эме ошо курулуш материалдарына торгон. Ооба, ошонтолгон. Ичи эмне болот өзү план боюнча? Очоккана 3 очок болот да. Боло элек, үч очок. Ооба, боло элек. Курдуруш керек да. Курдуруш керек. Бирөө ичи шыбалган, дайыр. Шыбалган, дайыр экен. Очок куруш керек. Мына бийиктиктен, жогорудан фундамент жакшы көрүнөт экен. Фундаментти ушул жерден туруп айта кетеличи. Узун туурасы канчага канча? Нар жагы 12. Мына ягыбы? Нар арка жагы. Мына ягы 12 метр, Каптал жагы 13-20. 13-20га 12 экен, Бул жагы 8,5 метр. Мына ягы 8,5 метрби? Бер жагы. 8,5 метр. Түшүнүктүү. Бул 2 этажга? 2 этажга. 1 метр бийик экен, жерден. Түгү 1 метр, түгүндө эмеси 50 сантиметр. Подушкасы барбы? Подушкасы. Подушка. Бул фундамент качан куйгансыздар? Былтыр күздө куйганбыз. Былтыр күздө куйгансыздар. Бир кыштаптыр да? Бир кыштады. Жарылбадыбы эши? Жок. Үшүк албадыбы? Жок, түгүндө бир Ыдырабадыбы? катар арматура, үстүндө бир катар арматура алыгы. Арматура салгансыз? Ооба, 4 катардан 2 катарда. Жакшы. Мына ичине шагал топурак таштап, засыпка кылып толтуруп коюптур. Бул да отуруптур. Бир кыш көргөн болсо демек узун туурасын уктуңуздар. Мисалы, кире бериши мына кирпичтин орду болобу? Ошол жери кире бериши. Ушул жерден киргенде эле бер жагы холл болот экен, Холл, диван кресло коюлат. Мына ал жагында бир бөлмө бар экен. Кухня. Мына ал жерден экинчи этажга чыга турган ортодо. Лестница болот. Лестница. Бул зал экен, мына ягы. Зал. Бул жагы болсо эркер формасында чыгаптыр. Бул жагы зал. Анан те кирпич жыйылган чакан мынандай эле бир бөлмө экен, нар жагы. Ооба, алда гостиный. Чакан бөлмө экен, гостиный экен. Мына фундамент сиздерге даяр экен. Кирпич да бар экен. Баарын сразу уруп, куруп көтөрө бересиздер. Үй менен кошо кирпичти ham сатасыздарбы? Кирпич калат. Кирпич калабы? Ооба. Жүктөп кетесизби? Жүктөп кетем. Же үй менен кошо калабы? Жок, калбайт. Бул негизи иштетилген кирпич экен, Иштетилген. Так, очоккананын биягында эмне бар? Мына эмне? Баня. Баня бүтөлөк бул баня. Баня бүтөлөк. Баня бар экен да, даяр. Баня бар, Түшүнүктүү. Баня бар экен. Андан өтө турган болсок, мына жерге эмне? Суу кампа кылгансызбы? Канча тонна? 10 тонна. 10 тонна суу кампа бар. Даяр, Даяр, Запас суу кармайт экенбиз да? Ооба. Эмеге улап койсо эле даяр суу чыгат да. Крантка. Крантка. Жакшы экен. Ана мына жака эмне казгансыз? Бул туалети. Туалет ичине септиктен көлчөлөрдөн коюп чыгып 4 тонна.
4 metr büyüklüğü. Septik üşe kaçıyor. Yok, bu tuvalet. Ha, Septik tuvalet. Tet yakta septiki. Ha, bir yağa septik kazgansızlar. Septik daha var. Ha, septik de bar. Septik daha tayar. Жақсы екен. А мына жерде bir калиткаға орын қалдырыпсыздар а мына жерде. Жол қалдырдық. Ал жағым не өзі мына дарақтардың жақ? Жағы поля. Ha, егін тала поля ғой. Егін тегін егіле тұрған. Бияқтан суға су келе ме? Суға азырдағы бар. Ha, бар. Жақсы екен да. Ова. Мына шықсаңыздар эле бақтың içinde арық, су, нар жағы поля. Раса берекелүү жер екен а бұл жер а. Мына қайнолының ийіп салғанын, мөмені алғанын қараңыздар туғандар. Укмуш темеле сонун экен. Сиздер да ушинтип кийин бак кылып алсаңыздар, мына жерлердин бардыгы бак болот. Мына чекелерди менимче сарай кылсаңыздар, анткени бул жакта кошумча эшик бар экен. Талаага айдап чыкканга, малкалга аябай удобный, жакшы экен да. Бул фундаменттин нар жагында канча метр? 1 метр калтыргансызбы? Жок, нар жагында 1,5 метр бар. 1,5 метр бар. Бар. Түшүнүктүү, жакшы экен. Септик бар экен. Туалеттин эмеси бар экен. Анан кийин бул жакта суу кампасы бар экен, банясы бар экен, очокканасы бар экен, 3 бөлмөлүү времянкасы, гаражы менен экен. Жакшы экен. Анан негизгиси суу бар экен. Үйдүн алдына мынантип кранттан шаркырап чыгып турат экен. Бул дайым чыгабы? Күнүнө 1 саат чыгат. Күнүгө. Күнүнөбү? Күнүгө. Жакшы экен анда. Жакшы экен. Зато 1 саат чыкса да ушинтип агып турса, тиги кампаны толтуруп алса, толкулат. маселе болбойт да. Ооба. Түшүнүктүү. Мына жерде кум, шагал, таштын дагы арткандары бар экен. Калганын эми курулушту ушуга жараша куруп уланта бересиздер. Үйдүн алды мына жерлерин сиздер бактарак, унаа коюучу жайлар, кошумча курулуштар, мына жака балким урап бир магазин, бир нерселер салып алсаңыздар дагы жакшы болчудай. 8 сотуктан ашык жери менен ушул времянка кошумча курулуштары менен сатылат. Суу свети бар экен, аябай жакшы жер деген. Айланасын бүт пескаблок менен көтөрүп уруп тосуптур. Баасын айтың эми? Канча дейт бала чака? Эми 43 миң доллар деп атат. 43 миң доллар дедиби? Ооба. Кеми бары дейби? Кем болот, бала бар экен. Өзүңүз сата бересиз да муну эми? Сатамы? 43 миң доллар. 43 миң. 43 кеми бар деп кое берели? Ооба, кем бар. Түшүнүктүү. 43 миң доллар кеми бар экен туугандар. 43 миң доллар деле сомго айландырганда, рубльга айландырганда канча болуп калат? Эми доллардын курсуну карап чага бересиздер бул жагын. 43 миң доллар кеми бар деди. Документтери такпы бар жага? Таяр. Кызыл китептери бар? Бар. Бар. Кызыл китеби бар. Жакшы экен. Жакын жерде мектеп барбы? Бар. Бала бакча барбы? Бала бакча, мектеп где-то 300-400 метрде жакын. Мечит барбы? Мечит бар. Бул конушта жаңы мечит бар мына жакта? Мечит бар, жолдун боюнда. Жолдун боюнда бир кирип намаз окудук эле биз. Ооба. Ошол чоң көчөдөн маршрутка өтөбү? Өтөт, Гавриловка өтөт. Анан могу эме өтөт. Совхоздук. Совхоздун өзүнүкү. Өзүнүкү. Түшүнүктүү. Суу светин айттык, инфраструктурасын айттык, мечит, мектеп, бала бакчасын айттык туугандар. Жалал Абад шаарынан өтө деле алыс эмес. Ушул жерге чейин канча километр чыгат экен, 20 барбайт да. 20га барбайт, жок. 10-15тин тегерегинде да. 15 бар да. 15 километр. Анда мен жыйынтыктайм. Башка сөзүңүз жокпу? Жок. Бала чака, небере чеберенин кашында аман болуңуз, аба. Рахмат. Тынч болуңуз. Балдарыңыз дагы мына Россиядан, Москвадан үй кылабыз деп атыптыр. Жакшы планы бар экен. Аллах тааламаларды колдоп коргоп турсун. Мен жыйынтыктайм. Мына ушул үй сиздерге жаккан болсо, экранда ээсинин телефон номуру жазылып турат. Аракетиңиздерди кыла бериңиздер. Эмне дейбиз? Насип кылсын дейбиз. Көрүшкөнчө. Аман туруңуздар.